төлөп берет яғни. Ошондо кыскасы эмнени карап туруңуз. Азыр саат 9 саат иштеди, 8000 сом чыкты. Bunun kançasını alır Yandex'e berет? Бұл уже беріп қойғаннан кейін қалған ақшасы. 8000 сом қалды bu азыр. Қалған ақшасы. Сизге 2300 сом төлөйт. Бұдан 2300 сом төлөйт, қалғаны өзүңкү. Ошондон жерде 5700 сом таптыбы? Ошондой таптым. Онда жана комментарийдеги жазып аткандар укулачы жакшылап. Буну алгандан кийин кукс ичип жашаш керек, суу ичип жашаш керек деген айтпаган сөзүңөр калган жок эле. Мына мен силерге фактически көргөзүп берип атабыз. Азыр 9 saat iştegенде 5700 канча? 5700 сом пайда тапты. 32 машина алган бар экен, Алам деп аткандар шамдаңыздар. Бугун азыр 32 машина калыптыр. Кийинки да 200 машина келет экен. Бул да жакшы жаңылык. Кайсыларга келип калат бул жолу? Урматтуу мекендештер, мен сиздерге өткөндө Данияр Ажыкенин рассрочкага 5% деп ушул электромобилдерди выкупка берип атканын жарнама кылып берди элем. Комментарийлерде 95-98% негатив комментарийлер түшкөн эле да. Ажыкелер алкымар ачылып кетиптир. Буну 2300 сом айдагандан кийин кукс ичип жашаш керек экен, суу ичип жашаш керек экен. Кичине Кудайды карасаңар болот, эмне деген бо, аны кантип төлөйт. Кыскасы ушундай негатив комментарийлерди окугандан кийин мен ойлонуп калдым да. Атайын Таластан келдим, Бишкекке келип, Ажыке менен сүйлөшүп, кандай болуп атат, комментарийде кандай, иш жүзүндө кандай болуп атат. Кызык болуп атат мага да. Видеодон алыстабай туруңуздар. Силерге да маалымат алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум Ажыке ассалам. кандайсыз? Жакшы кудай шүгүр. Комментарийлерди окуп атасыз. Окудук. Комментарийде иш кандай, иш жүзүндө иш кандай болуп атат өзү? Эми азыр ар бир нерсенин эки жагы болот, сөзсүз. Комментарийде болгон нерсе, бирок иш жүзүндө андан ал нерсе болгон жок да. Кандай болуп атат? Иш жүзүндө баары сонун болуп атат. Кишилер укмуш келип атат. Тейлегенге, телефонго жооп бергенге да жетишпей калып атат. Канча машина сатылды? Азыркы учурда 54 машина кетти. Бирок сиз жана көрдүңүз, сыртта дагы 10 кишидей күтүп атат да. Күтүп атат. Канча машина бар да сатыкка? Жалпы 90 машина болот. 90 машина. Жалпы 90 машина. Күнүнө 2300 сом төлөшүп атат. Күнүнө 2300 сом унчукпай баардыгы төлөп иштеп келип атат. Анан тышкары дагы акча табышат экен ба андан тышкарыда 2000 сомдон 1,5 2000-2500 чейин ар ким ар кандай таап атат. Силерге төлөгөндөн тышкары дагы төлөгөндөн тышкары чөнтөгүн алып кетип атат. алып кетип атат. Кудай Көргөзгүчтөр көргөзүп турат. баардык маалыматтарды сиздерге азыр беребиз. Барып тарсак болот. Тарсак. Видеодон алыстабай туруңуздар, туугандар. Чын эле канча акча таап атканын көргөзүп берейинчи, ато Ажыкелер алкымар ачылып кетти деген сөз чынын эле жаман тийди. Комментарийлерди ачып окуп көрсөңүздөр болот. Анда барып компьютерди тартып көрөйүнчү. Андан да бир аз айтып койсок, кишилер келип, аябай ыраазы болуп, ыраазычылыгын билдирип, сүйүнүп кетишип атат. Клиенттер ыраазы болуп атат. Ушул акчага 2300 сомду төлөөгө ыраазы. Ыраазы болот. Мындай условия эч жакта жок деп сүйүнүшүп атат. Жакшы экен. Мына туугандар, как раз бул жерде машина алган клиент келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Машина алгансыз? Ооба. Канча болду алганыңызга? 10 күн тегерек болуп калды. 10 күн тегерегинде. Мындай кымбат болгон жокпу төлөмү? Жок. Эч кыйналбай, еще да ашыкчасы менен өзүбүзгө ашырып атабыз. Канча ашырып атасыз? Коркпой эле, ачык эле айтып 2000 бериңизчи. сомдон ашырып атабыз. Таза. Ооба. Чөнтөккө таза 2000 сом. Зарядтан сырткары, арендадан, страховканын төлөмүнөн сырткары 2000 сом чөнтөккө калды. Кандай шарт бул? Кандай комментарий, отзыв бересиз? Аябай жакшы. Кыргызстанда номер 1 деп айтсам болот. Сонун, Биринчи орундагы. Мындай условияларды мен көптөн бери эле 2-3 жылдан бери издеп жүргөм. Алсамбы деп машина ушундай выкупка. Мындай условия эч жерде жок. Ажыкеге Алла разы болсун деп коюңузчу. Алла разы болсун. Ато биз комментарийлерде 98% негативти көрдүк да. Жок. Кукс ичип айдаш керек, суу ичип иштеш керек деген. Жок. Кукс ичпей эле, суу ичпей эле Чайханалардан үйгө дагы бала чакага акча алып баратасыз. Машиналар кандай экен? Жакшы, аябай сонун машинабыз. Көз тийбесин. 24-жылкы чыкканда 1-2 ай эле болгон машина экен. Аябай мындай кемчилигин байкаган жокмун. Даже дальныйга Токтогулга барып келишти. Токтогулга барып кел деген сизби? Жок, мен эмес, бирок коллегабыз. Коллегаңар. Бир заряд менен эле Токтогулга. Мягкий да экен, байкадыңызбы? Ооба. Клиенттер ыраазы. Жыргап атышат. Кечке Яндексте коэффициентибиз көтөрүлүп атат. Яндексте биринчилерден болуп чыгасыңар. Ооба, биринчи. Жылы жаңы машина. Сом экен. Канча саат иштеп таза 2000 сом калып атыр? 10 сааттан ашып кетсе 13 саат иштеп атат. Ашып кетсе 10 саат, 13 саат. Чарчабайсыз? Жок. Бензин куям деген баш оору жок? Жок, заправкага көңүл деле бурбай калдым бааларына. Дүйнөнү суу капталса, өрдөккө баары юр дегендей
бензин кой 100га чыксын баары бир. Урө берме биякта. Бизге ток кымбат алса болду. Болду, Алла ыраазы болду, ишиңерге ийгилик. Айткандай, дагы машиналар келет экен. Кандай сунуш бересиз? Ушундай такси кылсамбы деп сизге окшо ойлонуп жүргөндөр бар да. Ойлонбоңуздар, баягы ойчул ойлонгуча тебекелчи ишин бүтүрүптүр дейт. Аллага тебекел кылып алыңыздар. Аябай сонун мындан жакшы условия хоть Россияга барып деле таппайсыздар. Таппайсыз. Ооба. 3 жыл айын машина өзүңүздүкү. Өзүңүздүкү болот. Карап айдайсыз, аяп айдайсыз. Ооба. Сонун. Өзүңкүндөй, сонун, Жакшы экен. условиялары жакшы, удобствосу жакшы. Аябай сонун. Страховой полис төлөп атасыз. Ооба. Ал деле Жакшы экен. арзан эле. Ал деле арзан эле. Күнүнө 100 сомдон эми аны. Сонун. Мурда эмне иш кылдыңыз эле? Мурда таксовать этчимин, башка Россияларда иштеп жүрдүк, таксовать этип, ар кандай эл кылган жумуштарды кылдык Россияда. Россияда деле уш сыяктуу да, расходу бар, квартира. Ооба. Россиялык мигранттарга айтып коюңузчу, такси кылгандарга, кыйналбай келгилечи, бала чаканын ата эненин маңдайына да бир коюңузчу. Урматтуу кыргыз элим, мигранттар, эми өзүм деле мигрант болуп иштегем, түшүнөм. Ал жакта тапкан акчаны бул жакта деле тапса болот экен. Плюс жери туугандар. Ата энеңдин койнунда ыраазычылыгын алып, батасын алып, бала чакаң көрүп, чоңоюп, ушул жакта эле тиричилик кылган. Өзүңүн мекениңде кенен дем алып. Ооба. Чурка, не чурка деген сөздөр кылыштын кереги жок. Биякта кенен сөгүп койсо деле көңүлүң оорубайт, өзүстүкүлөр эми. Кыскасы бул шансты кой бербегиле. Ооба. Туурабы? Келип алыңыздар, аябай сонун шарттары менен. Рахмат, Кудайым кырсыктан тышкары кылып, денсаулык берип иштей бериңиздер. Рахмат. Коллегалардын баарына салам деп коюңуз биздин атыбыздан. Мекендештер, азыр компьютерде Яндекстин көргөзгүчүндө көргөзүп турат. Мен силерге фактически далилдеп береличи. Чын эле канча акча табат, чын эле кукс ичип жашаш керекпи, суу ичип жашаш керекпи 3 жылга чейин деген комментарийлер аябай көп болду. Аны ачып бир көргөзүңүз, эң минимум канча табып атат, средний канча табып атат, максимум канча табып атат. Ошол кызык болот мага дагы. Энди бул ишти албетте биз баштап атканда жакшы ниет менен баштаганбыз, бир элдерге пайда болсун депчи. Анан кийин жана сиздин видеоңуз чыккандан кийин комментарийлер окуп, чын айтканда биз аябай мындай көңүлүбүз түшүп, эмнени кактан баштай койдук элек деп аябай өкүнүчтөр пайда болгон да. Албай окшойт. Албай болот окшойт, же мен чын эле туура эмес нерседен башталдымбы деп. Бирок аябай жакшы болду. Кийин элдер 12 машина биринчи келгенде 3 күндө 12 машина калбай калды. Элдер келип, андан тышкары дагы канча киши очередь тапшырып, андан тышкары биздин именно документ чогулткан жагы кыйыныраак да. Көп документтер атайын коюп койгон талапка. Ошол документтерди алып келип таштап кеткен кишилер көп болуп, очередь туруп бири-бирин керке кишилерге биз бербей, наоборотчу. Сеники болбойт, керке жаш балдар келип атты, 24 жаштагы балдар келип атты, аларга да берген жокпуз. Керкелер, пенсионерлер келип атты, аларга да берген жокпуз. Шарттардын талаптарды жакшы коюп. Талаптарды аябай койдук, анда дагы кишилер келип атат да. Анан сиз айткандай, бул Яндекстин өзүнүн программасы бар. Бул жактан ар бир нерсе көрүнүп турат да. Ким кайсы жерден айдады, кайсы жерге барды, канча сом тапты, канча километр айдады, канча саат иштеди. Анан Ушу жерде буну карап көрсөк, биздин водительдер, мисалы бул Караев Марат деген байке, бул атамдын дозу болот. Бул өмүрү таксиде иштеп көргөн эмес. Атам дозу болуп, аяшката болуп, кой ошо машина берип кой дегенден кийин машина бердик. Ошо иштеп баштады. Мисалы заработок деген бар, заработокты бассак, мынакей. Бул бүгүнкү күн 4-июнь. 4-июнь 8029 сом бул таза тапты да. Бүгүн Ооба. 8029 сом. 29 сом саат канчага чейин? Бул 9 саат 40 мүнөт иштептир. 9 саат. Бүгүнкү азыркы саатка чейин. Бул дагы иштейт да. Дагы иштейт, андан тышкары дагы иштейт. 8000 тапты. Бирок бул 8000 тапты дегенде анын ичинде 2,5 сом бул Яндекс төлөп берген бонус наклейка үчүн. Азыр Яндекс бир жумада 2,5 сом төлөйт. Ошондо айына 10 сом Яндекс төлөп берет. Айына 10 сом төлөп берет Яндекс. Наклейка үчүн. Кыскасы эмне карап туруңуз? Азыр саат 9 саат иштеди, 8000 сом чыкты. Бунун канчасын азыр Яндекске берет? Бул уже берип койгондон кийин калган акчасы. 8000 сом калдыбы азыр? Калган акчасы. Сизге 2300 сом төлөйт. Будан 2300 сом төлөйт, калганы өзүнкү. Ошондо бул жерде 5700 сом таптыбы? Ошондой тапты. Онда жана комментарийдеги жазып аткандар уккылачы жакшылап. Буну алгандан кийин кукс ичип жашаш керек, суу ичип жашаш керек деген айтпаган сөзүңөр калган жок. Мына мен силерге фактически көргөзүп берип атабыз.
Азыр 9 saat иштегенде 5700 канча? 5700 сом пайда тапты. Бул машина Кудай буйрса дагы 3 жыл өзүнө калат, туурабы? 3 жылдан дагы өзүнө калат. Бул мурда такси кылбаган адам. Бул таксиде иштеп көрбөгөн эмес. Бирок иштеп көрбөгөн эмес дегенмен бул көбүрөөк иштеп атат деген сөз да булчу. Бул Мисалы бунун 4-чү үйүндө карадык. Мисалы биринчи үйүндө деле карасак, мисалы биринчи үйүндө карасак, мынакей бул көрүнүп атат, жакындатып атасызбы? мынакей 6745 сом табыптыр да. Бул жерде жана 2,5 сом бонус алган, бере бонусу жок, бирок 6700 сом тапты да. Бул эми Яндекске бергенден чыккан. бергенден чыкканы. Эми сизге берген 6700дөн 2300 берет. Бизге калган өзүнө калат. Өзүнө 3000 бир нерсе калат. Не дедиңиздер, туугандар, жана кукс ичип айдаш керек дегендер. Не дедиңиздер? Мына комментарийге жазганда дагы туугандар любой нерсенин бир тыйымын эки жак бети бар да. Бир жак бетин карап эле жаза өткөнсүздөр. Туура, албетте. Мисалы, жөн эле машина алам дегендер үчүн бул оор. Туурабы? Буну график менен берип атат, рейс менен берип атат, туурабы? Бул адамдар аябай сүйүнүп атат. Өзү айтып атат, мына чын эле айтайын, туугандар, мага канча күндө 15 сомдук мага келип атат да. Мен айтып атам, видеодо номерге чалгыла, мен жөн эле реклама кылдым десем, ал өчүк болуп атпайбы? Эмнеге өчүк болуп калат телефон? Эми ошо өчүк болгондун себеби биз бир телефондо 2 сим карта турат, анан кийин 2 телефон 2 жака тең элдер чалып атат. Укмуш көп эл чалып атат. Биз бул жактан кишини телеп аткан учурда телефонго жооп бере албай калып атабыз. Ошон үчүн өчүк болуп калып атат. Ушундай шарттар болуп калды да. Анда мындай кылайлы, туугандар, бунусунда бир эле номер киргизели. Ошол симкаңыздарды бир эле телефонго бир симка салыңыздар. Анан мындай кылайлы, сиздерге да жеңил болсун, мага да жеңил болсун. Мага чалбаңыздарчы, туугандар, чынымен жададым. Мага канча киши чалып, мен электромобиль боюнча сурап атам. Мен айтып атам, аякта менин номерим жок го. Профилден номер алып чыгат экен. Андай туура эмес, туугандар. Мен вообще иш кыла албай калдым, арым чалып. Азыр кандай кылып берип атасыздар? Кандай шарт менен берип атасыздар? Баарын түшүндүрүп айтып коюңуздар. Анан урматтуу көрүүчүлөр, ошол видеонун кичине сабыр кылып, ошол шарттарын баарын айтып коелу, ошол жактан көрүп алыңыздар, бул кишилерге дагы мындай кыйынчылык болбосун. Баарын видеодон айтып коелу, айтып койсо деле чалып кандай шартта берип атасыңар дебеңиздер. Мага да канча киши чалып сурады, кандай шартта берип атасыңар депчи. Анда башынан баштайлы. Кандай шарттар менен берип атасыздар? Эң биринчи шарты бул адам, ал киши правасы менен, паспорт менен офиске келиш керек болот, кеңсеге. Ал жактан биз анын Яндексте иштеген тарыхын карайбыз, кандай иштеди, кандай балдар алды, ал жактан штрафы барбы жокпу, ошону текшерип, анан кийинки этапка биз документтерди айтабыз, бул документтер чогут деп. Анан кийин ошол жерден биз шартты азыр эле айтып коелу, ошо күнүнө 2300 сомдон 3 жылга, бул биринчи график. Экинчи график 3,5 жылга, бирок бир күн выходной да. Воскресенье күнү выходной. Ошол күнү жумасына бир күн выходной берсең, 3,5 жыл. Эгерде выходной жок иштейм десе 3 жылга. Анан кийин машина застрахован. Ал страховка үчүн күнүнө 100 сомдон төлөйт, өздөрү төлөйт. ДТП болсо акчасы кетпейт. ДТП болсо машинанын баасынан 90%на чейин страховая компания төлөп берет. Жакшы экен. Анан кийин экинчи жакты да төлөп берет. Ошондо каска плюс ОСАГО эко тең бар. Жанагы комментарийде да мынтип жазышып атыптыр да, эртең ДТП болуп калса, бунун акчасын ким төлөйт деп. Страховая компания төлөп берет. Мисалы, ошол күндөрү биз адан акча төлөтүп талап кылбайбыз. Баягы отстой болуп калган үчүн, машина восстановление келгенге чейин иштебей калган күндөрү төлөтпөйсүздөр. 2300 сомдон төлөбөй калат. Мына туугандар, ушул боюнча да көп маселелер болду. Ооруп калса эмне болот? Жакшылык жамандыкка кетип калса эмне болот? Анын акчасын каяктан төлөйт? Ошондой форс-мажор убактылар токтотулуп турат. Ал убакта токтолот, ал убакта төлөнбөйт. Бизге болгону алдын ала айтыш керек. Мисалы, похорон болуп калат, арган болот да, же ооруп калат, ошол учурда бизге ал акчаны төлөбөйт. Бизге алдын ала айтып эскертип коюш керек да. Залог эч нерсе алып койбойсуңар. Залог эч нерсе албайбыз. Машина оформдетип берилбейт аларга. Ал жок, машина оформдетпейт. Биздин машина бизде турат. Фирмада турат. Доверенность менен бере бересиңер. Договор менен бере беребиз, анан көчөгө лист менен жүрөт да. Жакшы экен. Анан кийин ошого эң көп элдер сураган ошо болду. Форс-мажор барбы депчи. Форс-мажор бар. 3 жылга 60 күндү койдук атайын. Эгерде адам чыныкы ашып кетсе, анын дагы по ситуация карап беребиз да, ал күнгө дагы. Анан кийин
ДТПга страховка бар. Анан дагы эң көп эл сурап аткан выходной барбы деп сурады. Ооба выходной бар. Бир жумада бир күн выходной болгону ошо выходной күндү кийин кутулуп бериш керек 3,5 жыл болот. 3,5 жыл. Анан кийин баасы бычылган 2,480,000 сом. Ошо чечилген баа. Ошо чечилген баа, ошо бааны 3,5 жылда же 3 жылда кутулуп битиш керек да. Бүттү. Ошо боюнча дагы айтып коеюн, телефондон чалып кайра эле ошону сурайт. Ошондо биз телефондон эгерде ошо шартты сураса, видеодон көрүп алыңыздар деп айтып коеюн. Туура, анткени ар бириңиздерге жооп бериш оор, мынакей ушул учурдан пайдаланып шарттарын айтып бердик. Өзүңүздөр шашпай, сабыр кылып, кайталап көрүп, түшүнүп алыңыздар да, ала турган болсоңуздар, бул кеңсеге келиңиздер. Дарегин айтып коюңузчу кеңсеге. Дареги Жумабека 241. Картадан эгерде Жумабека 241 десеңиздер, бул дарек табылат да. Ошо даректи да көп сурады айтканда. Ошо менен эле чалып турушат даректи. Жумабек 241. Жумабек 241. Ооба. Жакшы. Мисалы жана көргөзбөдүзбү? Элдин баары катарынан ошондой 6.000, 5.000, 8.000 таап атабы же аз иштегендер аз акча таап атабы? Бул жерде мисалы Фаридин деген мырзаны карасак, мисалы заработок деп карадым. Мисалы мынакей 4.800 сом табыптыр. Амел бул бонус 2,5 миң алыптыр. Башка күндө карасак, мисалы биринчи июнда карасак, биринчи июнда бул мисалы 6.496 алды. Бул жерден Яндекс санап берет, саатына 542 сом табыптыр да. Саатына. Яндексте саатына 400дөн 500га чейин ар кандай табат да. Саатына. Бул азыр жайында, бул час пик жайындачы, жайында жакшы болуп атат. Кышында албетте түшөт. Кышында балким күнүмдүк тапкан акчасы 3000 болуп калышы мүмкүн, анын иштегенине жараша да. Убакыт көргөзөт. Убакыт көргөзөт. Бирок бул жерде эмне болуп атат? Яндекстин наклейкасы бар болгон үчүн жылына 120 миң сом Яндекс төлөп берип атат. Ал 120 миң сом сиздин 2 жыл 2 ай төлөй турганыңызды жаап берип атат да. Наклейка менен эле. Наклейка менен 2 айды жаап коет экенсиздер тууганда. 1 жыл 2 айды жаап коет экенсиздер. Анан керке адамдар бар экен да, өзүнүн жашаган жеринин шартын ойлоп эле 2000 сом кантип тапмак эле дейт. 1000 сом эле кылып койбойсуңарбы деп. Бул машинада 2024-жылкы машина, бул машина заводдон чыкканына 1 ай болду. Бул жап жаңы, пробеги жаңы, эч нулевой келген машинада бунун деле өзүнүн баасы бар. Албетте биздин деле расходдор бар, ошого жараша биз деле буну койдук. Мисалы Бишкекте азыр аренда алып жүргөндөр бар. 2 жылдан бери аренда 1600 сом төлөйт күнүнө. Анан машина алат? Мисалы Кияларды алат. Kia Capiata. Ошо кайсы машиналар билбейм, ошо Kia Capiatалар 2017-лер алат, 2018-лер алат. Ага газ куят. 1600 сом төлөйт. 1600 сом төлөйт. Жок дегенде 1000 сомго бензин же газ куят. Ошо менен 2600 сом чыгып кетет. Итак чыгат. А бул 2300 сом төлөп бензин куйбайт. Бул бир күнгө канча километр айдашып атат мисалы? Азыркы учурда 380 километр айдап атат. Бир заряд жетет. Бирок бул айдаганга жараша. Эгерде газды басса 350ге чейин түшөт, балким 300ге чейин деле жетет да. Кат айдаса. Кат айдаса. Анан жай айдаса 380ге. Бизде ошо бир бала Токтогулга барды, 4 кишиз менен. Көлгө барып келишип атат, көлгө да уруксат беребиз. Дагы аябай айтор сүйүнүшүп атат. Мисалы машина алам дегендер канча күн оформдеп чыгып кетип атат? Машина алам дегендер документ чогултканына берир. Балким 2-3 күн кетет ар кимге өзүнө жараша. Андан тышкары бул жакка келгенде биз аны менен сүйлөшүп, собеседование кылып, анан биз өзүбүз 3 кишибиз, ошо менен акылдашып, кеңешип, андан кийин чечим чыккандан кийин 1 саат же 2 саатта бүтөт да. Бул жерден договорго айдап кетет. Айдап кетет. Жакшы экен. Ошондо дагы келеби мындай машиналар, канча машина калды азыр? Так. Азыр 54 машина кетсе, ал сыртта дагы күтүп атат. Күн сайын 10 машинадан берип атабыз. 10-15 машина. Анан Күнүнө 15 машина кетет. Күнүнө 15 машина берип атабыз. Азыр бул жакта 20 машина калды. 20 машина калды. 20 машина калды. Андан тышкары 13 машина немеде кантта турат терминалда. Ал дагы бир 2 күндөн келип калат. Ошо менен 90 машина бүтөт. Бирок биз Кудай буйрса азыр ойлонуп атабыз, күзгүгө дагы машина алып келсекпи деп. Анткени элдин талабын көрүп атасыз. Көрүп атабыз. Аябай талап көп. Көп. Дагы алып келейин деп ойлонуп атасыз. Дагы алып Канча машина келет? Бир 200 машина деп ниет кылып атабыз. Машалла. Кудай буйрса ошону Китай тарап менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгерде чечилип жакшы болуп калса, 200 машина алып келебиз. Себеби Бишкекте арендага алып иштеп аткандар укмуш көп.
Ошону мисалы 2000 сом төлөп жүргөндөр бар. Мисалы биздикине эле машина, дал биздикине машина келди, күнүнө 2200 сом төлөп иштейт экен. Охо. Арендасын эле. Бар экен ошондой эле. Ошолордун баардыгы Кудай буйрса арасынан жакшылар бизге келет деп ниет кылып атабыз. Жакшы. Азыр ошондо 32 машина бар экен, э? Алам деп аткандар, чамдаңыздар. Бугун азыр 32 машина калыптыр. Кийинки да 200 машина келет экен. Бул да жакшы жаңылык. Кайсы айга келип калат бул жолу? Болжолу сентябрь, октябрга ниет кылып атабыз. Бирок анда деле эгерде жеке машина менен иштеп аткан болсоңуздар, келип биздин парк, өзүбүздүн паркыбыз бар, 2,5%. Бул өзүнүн жеке машинасы менен келсе 2,5%. Бирок эми аны да карайбыз, балким 2,5 же 3% аны налогко жараша чыгат, ошондо чечебиз. Келип катталып бизде иштей берсеңиздер, биз ошонун арасынан жакшы дегендерди тандап беребиз да. Мисалы бирөө машинаны алып иштеп жүрөт, өзүнүн жеке машинасы менен аны олуштурам дейт. Биздин паркка катталып, паркларда өзүнүн машинасы менен киргендер бар. Кирип иштесин, балким ошо өзүнүн көргөзгөн жакшы адамдар болсо ошолорго беребиз да, биринчилерден болуп. Ошол машина менен келип доверие кирсе, баягы тез апарып берип. Тез апарып беребиз да. Эмне болгон парк аты? Go парк деп ачып атабыз. Бирок бизде азыр 3 парк бар. Биринчи парк деген бар, Алтын казык парк деген бар, анан Go парк ачылат да. Такси парк. Такси парк. Жакшы экен, ошолорго келип катталыңыздар, иштешиңиздер, ишин ичине кирип машиналарды алып өзүңүздөргө чыгарыңыздар. Андан тышкары бизде азыр Эва коврик чыгарып атабыз. Өзүбүздүн баардык машиналарга ошо Эва ковриктен жазаттык. Андан тышкары да башка келген клиенттерге жазап берип атабыз Эва коврик. Жакында алдыда автомойка да ачайын деп атабыз. Ошол жерге. Бул жерге эмес, Киркомго. Киркомго эң заманбап жаңы 4 автомойка, бирөөсү робот автомойка болот да. Ошондой кылайын деп атабыз. Айтор бул таксиге эмне керек болсо ошого жараша биз бизнестерди ачып атабыз. Машиналар кыйнабай элеби? Жалыктар жокпу? Мен атайын келгенде биринчи сурайм, эмне кемчилик бар депчи. Азырынча бирөө да айта элек кемчилик бар деп. Эми албетте бирөө айтты, бир аз ичи тар болуп атат мага деп, анткени мындай здоровыйраак бала бар болчу. Ал айтып атат, ичи тар болуп атат деп, бирок бүгүн келиптир сурасам көм калдым дейт. Бул карасам меймен экен дейт, өзү установка кылып турду ушундайчы. Кыйналып атам деп. Бирок бүгүн сүйүнүп атат. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, мынакей сиздерге дагы толугураак маалымат алып берип коеюн деп атайын Таластан келдим. Видеого лайк басып коесуздар. Өмүрүңүздөргө береке, эл кызматында жүрө бериңиздер. Бул адамдар дагы тааныштырып коеюнчу, өткөндө да айтып берем. Талас элине чоң салымдарды кошкон таластык жигит Алтын казык деген супермаркеттерди убагында Таласта салышкан. Азыр Азияларга арендага берген. Талас эл үчүн дагы чоң элитка домдорду салышып атат. Кыскасы Талас элине көп кол сунган адамдар. Эми Бишкекке келишип, Бишкекке дагы ушундай элге жакшылыктарды кылабыз деп атайын келишти. Тетири негативтерден сак болуңуздар. Өзүңүздөргө мынакей баардык маалыматтарды алып бердим. Видеого лайк басып коюңуздар. Рахмат. Мынакей бул жакка дагы байкелер келиптир. Машина алабыз деп. Ассаламу алейкум. Машина алайын деп келдиз байке. Шарттары кандай, жагып атабы? Жакшы. 2-3 сом көп эмеспи? Жаккан үчүн алгыбыз келип атат. Ба, өткөндө чыгарганбыз да комментарийлерде 2300 кымбат дешип атат да, кымбат эмеспи? Кымбат эмес, жакшы, шүгүр. Башка аренда алсаңыз 1600 аренда аласыз, бензин куясыз 2,5 чыгып кетет, туурабы? А бул сизге өзүңүзгө калып калат. Ооба. Сүйүнүп алып атасыз, Ошол. Мына туугандар, комментарийди да кичине тыйындын экинчи жак бетине карап жазыңыздар. Адамдар көп мынакей. Бир аз биз чыгып тартканча, караңыздар канча деген элдер күтүп атат экен. Телефондор тынбай чалынып атат. Адамдар сүйүнүшүп атат. Ушул шарттарга ыраазысызбы? Ооба да ыраазымын. Ыраазы болгон үчүн Болду, ишиңизге ийгилик, күлүңүз кут болсун. Бүтүп калдыбы документтер? Рахмат айткан келсин. Документтер бүтүп калдыбы? Бүт нормально. Колго тиейин деп калдыбы? Жакшы, Кудай буйрса бүгүн айдап кетесиз. Ооба да. Үйгө мынтип сүйүнүп кирип барат экенсиз да буйрса. Ооба да, мына Өмүрүңүзгө береке берип, аман эсен иштей бериңиз, айткан келсин. Мынакей туугандар, машиналардын баарына кыргыз номер алым калыптыр. Келип эле. Документиңиздер туура болсо, шарттарына жооп берсе, айдап кете бересиздер. Баарында кыргыз номер тагып турат, оформить этилген. Договорго кол коюп эле кете бересиздер. Машинанын ичин караңыздар, туугандар.
Мына монитор, интернет бар. YouTube коюп коет экен клиенттерге. Караңыздар, аябай богатый менен клиенттер мындай сүйүнүп атабы негизи. Сүйүнүп атат. Жаңы машина деген жаңы машина да. Клиенттерге дагы ушундай жаңы машина менен тейлесе, эски машиналар бара-бара азаят, жок болот окшойт, Уже эле жок боло баштады. Жок боло баштады. Азайып калды. Мынакей, буну дагы эмне деп койсо болот, өнүгүү деп койсо болот да. Burada eski maşinada ellerimiz takside жүрсө, азыр ушундай 2024-жылкы масла машиналарда жүрүп атат. Мягкий дагы экен, Мягкий бул. Сонунуки мынакей YouTube'да коюп берип коет экен. Чоң агажыны. Үйүнө жеткенче маселе угуп кетет экен да. Сонун экен. Дөңгөлөгү да 205-60 кадимки эле ходовой размердеги баллондор турат экен. Мягкий, кондиционерин караңыздар. İçinde кондиционер иштеп атат, сон. Мотордун үнү чыкпайт, дырылдап, клиенттин тынчын албайт, Сонун, бүт мультируль. Буягында караңыздар. Таблозу дагы щит приборлору башкача. Сонун экен. Айланат. Iya, монитор айланат. Ого. Күчтүү го бул, Мынакей. Сон туугандар. Алыңыздар, жетишип калыңыздар. Бул машина Кудай буйрса дагы 3 жылдан өзүнө калат, туурабы? 3 жылдан дагы өзүнө калат. Бул мурда такси кылбаган адам. Бул таксиде иштеп көрбөгөн эмес. Бирок иштеп көрбөгөн эмес дегенмен бул көбүрөөк иштеп атат деген сөз да булчу. Бул Мисалы бунун төрүнчү үйүндө карадык. Мисалы биринчи үйүндө деле карасак, мынакей бул көрүнүп атат, жакындатып атасызбы? Мынакей 6745 сом табыптыр да. Бул жерде жана 2,5 миң сом бонус алган. Бере бонусу жок, бирок 6700 сом тапты да. Бул эми Яндекске бергенден чыкканы. Эми Сизге берген 6700дөн 2300 берет. Бизге калган өзүнө калат. Өзүнө 3000 бир нерсе калат. Не дедиңиздер, туугандар, жана кукс ичип айдаш керек дегендер. Не дедиңиздер? Мына комментарийге жазганда дагы туугандар, любой нерсенин бир тыйымын эки жак бети бар да. Бир жак бетин карап эле жаза өткөнсүздөр. Туура, албетте. Мисалы, жөн эле машина алам дегендер үчүн бул оор. Туурабы? Буну график менен берип атат, рейс менен берип атат, туурабы? Бул адамдар аябай сүйүнүп атат. Өзү айтып атат, мына чын эле айтайын, туугандар, мага канча күндө 15 сомдук мага келип атат да. Мен айтып атам, видеодо номерге чалгыла, мен жөн эле реклама кылдым десем, ал өчүк болуп атпайбы дейт. Эмне өчүк болуп калат телефон? Эми ошо өчүк болгондун себеби биз бир телефондо 2 сим карта турат, анан кийин 2 телефон 2 жака тең элдер чалып атат да. Укмуш көп эл чалып атат. Биз бул жактан кишини телеп аткан учурда телефонго жооп бере албай калып атабыз. Ошон үчүн өчүк болуп калып атат. Ушундай шарттар болуп калды да. Анда мындай кылайлы, туугандар, бунусунда бир эле номер киргизейли. Ошол симкаңыздарды бир эле телефонго бир симка салыңыздар. Анан мындай кылайлы, сиздерге да жеңил болсун, мага да жеңил болсун. Мага чалбаңыздарчы, туугандар, чын жададым. Мага канча киши чалып, мен электромобиль боюнча сурап атам. Мен айтып атам, аякта менин номерим жок го. Профилден номер алып чалат экен. Андай туура эмес, туугандар. Мен вообще иш кыла албай калдым, арим чалып. Азыр кандай кылып берип атасыздар? Кандай шарт менен берип атасыздар? Баарын түшүндүрүп айтып коюңуздар. Анан урматтуу көрүүчүлөр, ошол видеонун кичине сабыр кылып, ошол шарттарын баарын айтып коелу. Ошол жактан көрүп алыңыздар, бул кишилерге дагы мындай кыйынчылык болбосун. Баарын видеодон айтып коелу. Айтып койсо деле чалып, кандай шартта берип атасыңар дебеңиздер. Мага да канча киши чалып сурады, кандай шартта берип атасыңар депчи. Анда башынан баштайлы. Кандай шарттар менен берип атасыздар? Эң биринчи шарты бул адам, ал киши правасы менен, паспорт менен офиске келиш керек болот, кеңсеге. Ал жактан биз анын Яндексте иштеген тарыхын карайбыз, кандай иштеди, кандай балдар алды, ал жактан штрафы барбы жокпу, ошону текшерип, анан кийинки этапка биз документтерди айтабыз, бул документтер чогут деп. Анан кийин ошол жерден биз шартты азыр эле айтып койдук, ошо күнүнө 2300 сомдон 3 жылга, бул биринчи график. Экинчи график 3,5 жылга, бирок бир күн выходной да. Воскресенье күнү выходной. Ошол күнү жумасына бир күн выходной берсеңер 3,5 жылга. Эгерде выходной жок иштейм десе 3 жылга. Анан кийин машина застрахован. Ал страховка үчүн күнүнө 100 сомдон төлөйт, өзүнчө. Өстөрү төлөйт. ДТП болсо акчасы кетпейт. ДТП болсо
машинанын баасынан 90%-на чейин страховая компания төлөп берет. Жакшы экен ошо. Андан кийин экинчи жакта да төлөп берет. Ошондо каска плюс ОСАГО эко тең бар. Жанагы комментарийде да мынтип жазышып атты эле да, эртең ДТП болуп калса, бунун акчасын ким төлөйт деп. Страховая компания төлөп берет. Мисалы, ошол күндөрү биз адан акча төлөтүп талап кылбайбыз. баягы отстой болуп калган үчүн машина восстановление келгенге чейин иштебей калган күндөрү төлөтпөйсүздөр. Эч 2300 сомдон төлөбөй калдык. Мына тугана ушул боюнча да көп маселелер болду. Ооруп калса эмне болот? Жакшылык жамандыкка кетип калса эмне болот? Анын акчасын каяктан төлөйт? Ошондой форс-мажор убактылар токтотуп турат. Ал убакта токтолот, ал убакта Төлөнбөйт. Бизге болгону алдын ала айтыш керек. Мисалы, похорон болуп калат, ар кандай болот да, же ооруп калат, ошол учурда бизге ал акчаны төлөбөйт. Бизге алдын ала айтып эскертип коюш керек да. Залог эчте салып койбойсуңар. Жалоб эч нерсе албайбыз. Машина оформлет берилбейт аларга. Ал жок, машина оформлет этпейт. Биздин машина бизде турат. Силерде турат. Доверенность менен бере бересиңер. Договор менен. Договор менен бере беребиз, анан ДТП лист менен жүрөт да. Жакшы экен. Анан кийин ошого эң көп элдер сураган ошо болду. Форс-мажор барбы деп. Форс-мажор бар. 3 жылга 60 күндү койдук атайын. Эгерде адам чыныгы ашып кетсе, анын дагы по ситуация карап беребиз да, ал күнгө дагы. Анан кийин ДТПга страховка бар. Анан дагы эң көп эл сурап аткан выходной барбы деп сурады. Ооба, выходной бар. Бир жумада бир күн выходной. Болгону ошо выходной күндү кийин кутулуп бериш керек, 3,5 жыл болот. 3,5 жыл. Анан кийин баасы бычылган 2.484.000 сом. Ошо чечилген ба. Ошо чечилген ба, ошо бааны 3,5 жылда же 3 жылда кутулуп бүтүш керек да. Ошол боюнча дагы айтып коеюн, телефондон чалып кайра эле ошону сурайт. Ошондо биз телефондон эгерде ошол шартты сураса, видеодон көрүп алыңыздар деп айтып коеюн. Туура, анткени ар бириңиздерге жооп бериш оор, мынакей ушул учурдан пайдаланып, шарттарын айтып берди. Өзүңүздөр шашпай, сабыр кылып, кайталап көрүп, түшүнүп алыңыздар да, ала турган болсоңуздар, бул кеңсеге келиңиздер. Дарегин айтып коңузчу кеңсеге. Дареги Жумабека 241. Картадан эгерде Жумабека 241 десеңиздер, бул дарек табылат да. Ошо даректи да көп сурады айтканда. Ошо менен да чалып сурашат даректи. Жумабек 241. Жумабек 241. Ооба. Жакшы. Мисалы жана көргөзбөдүзбү? Элдин баары катарынан ошондой 6000, 5000, 8000 таап атабы же аз иштегендер аз акча таап атабы? Бул жерде мисалы Фаридин деген мырзаны карасак, мисалы заработок деп карадым. Мисалы мынакей 4800 сом табыптыр. Амел бул бонус 2,5 миң алыптыр. Башка күндө карасак, мисалы 1-июндө карасак, 1-июндө. Бул мисалы 6496 алды. Бул жерден Яндекс санап берет, саатына 542 сом табыптыр да. Саатына. Эми Яндексте саатына 400дөн 500гө чейин ар кандай табат да. Саатына. Бул азыр жайында, бул час пик жайындачы, жайында жакшы болуп атат. Кышында албетте түшөт. Кышында балким күнүмдүк тапкан акчасы 3000 болуп калышы мүмкүн, анын иштегенине жараша да. Убакыт көргөзөт. Убакыт көргөзөт. Бирок бул жерден эмне болуп атат? Яндекстин наклейкасы бар болгон үчүн жылына 120 миң сом Яндекс төлөп берип атат. Ал 120 миң сом сиздин 2 жыл 2 ай төлөй турганыңызды жаап берип атат да. Наклейка менен эле. Наклейка менен 2 айды жаап коет экенсиз туганда. Бир жыл 2 айды жаап коет экенсиз. Анан керке адамдар бар экен да, өзүнүн жашаган жеринин шартын ойлоп эле 2000 сом кантип тапмак эле дейт. 1000 сом эле кылып койбойсуңарбы деп. Бул машинада 2024-жылкы машина, бул машина заводдон чыкканына 1 ай болду. Бул жап-жаңы, пробеги жаңы, эч нулевой келген машинада. Бунун эле өзүнүн баасы бар. Албетте биздин деле расходдор бар, ошого жараша биз деле буну койдук. Мисалы Бишкекте азыр аренда алып жүргөндөр бар. 2 жылдан бери аренда 1600 сом төлөйт күнүнө. Анан машина алат. Мисалы Кияларды алат. Kia Capiat. Ошо кайсы машиналар билбейм, Kia Capiat'лар 2017'лер алат, 2018'лер алат. Агай газ куят. 1600 сом төлөйт. 1600 сом төлөйт. Жок дегенде 1000 сомго бензин же газ куят. Куят. Ошо менен 2600 сом чыгып кетип турат. Итак чыгат. А бул 2300 сом төлөп бензин куйбайт. Бул бир күнгө канча километр айдашып атат мисалы? Азыркы учурда 380 километр айдап атат. Бир заряд жетип атат. Бирок бул айдаганга жараша. Эгерде газды басса 350ге чейин түшөт, балким 300ге чейин деле жетет да. Кат айдаса. Кат айдаса. Анан жай айдаса 380ге. Бизде ошо бир бала Токтогулга барды, 4 кишиз менен. Көлгө барып келишип атат, көлгө да уруксат беребиз.
Дагы аябай айтор сүйүнүшүп атат. Сүйүнүшүп атат, э? Бактылуу болуш. Анын жана баланы дагы келет дедиңер го, сатып алган, э? Ошондой бир тартип коюлган, э? Тартып коюңуздар. Жакшы, Алла ыраазы болсун. Ар бир келген ишинде эле тартып берсеңиздер болот. Биз офиске жөн эле чакыра бербейбиз аларды. Сени чакырган кажет жок болгону, бир документтерди керек болуп калса, ошо офиске келет да. Мисалы, машина алам дегендер канча күн оформить этип түшүп кетип атат? Машина алам дегендер документ чогултканына бир балким 2-3 күн кетет ар кимге өзүнө жараша. Андан тышкары бул жака келгенде биз аны менен сүйлөшүп, собеседование кылып, анан биз өзүбүз 3 кишибиз, ошо менен акылдашып, кеңешип, андан кийин чечим чыккандан кийин 1 саат же 2 саатта бүтөт да. Бул жерден договорго кол коюп кетет. Айдап кетет. Жакшы экен. Ошондо дагы келеби мындай машиналар, канча машина калды азыр? Так. Эми азыр 54 машина кетсе, ал сыртта дагы күтүп атат. Күн сайын 10 машинадан берип атабыз. 10-15 машина. Анан Күнүнө 15 машина. күнүнө 15 машина берип атабыз. Азыр бул жакта 20 машина калды. 20 машина калды. 20 машина калды. Андан тышкары 13 машина немеде кантта турат терминалда. Ал дагы бир 2 күндөн келип калат. Ошо менен 90 машина бүтөт. Бирок биз Кудай буйрса азыр ойлонуп атабыз, күзгүгө дагы машина алып келсекпи деп. Анткени элдин талабын көрүп атасың. Көрүп атабыз. Аябай талап көп. Көп. Дагы алып келейин деп ойлонуп атасыз. Дагы алып Канча машина келет? Бир 200 машина деп ниет кылып атабыз. Машалла. Кудай буйрса ошону Китай тарап менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгерде чечилип жакшы болуп калса, 200 машина алып келебиз. Себеби Бишкекте арендага алып иштеп аткандар укмуш көп. Ошону 2000 сом төлөп жүргөндөр бар. Мисалы биздикине эле машина, дал биздикине машина келди, күнүнө 2200 сом төлөп иштейт экен. Охо. Арендасын эле. Бар экен ошондойлор. Ошолордун баардыгы Кудай буйрса арасынан жакшылар бизге келет деп ниет кылып атабыз. Жакшы. Бул сентябрь, октябрга ниет кылып атабыз. Бирок анда деле эгерде жеке машина менен иштеп аткан болсоңуздар, келип биздин парк, өзүбүздүн паркыбыз бар, 2,5%. Бул өзүнүн жеке машинасы менен келсе 2,5%. Бирок эми аны да карайбыз, балким 2,5 же 3% аны налогко жараша чыгат, ошону да чечебиз. Келип катталып бизде иштей берсеңиздер, биз ошонун арасынан жакшы дегендерди тандап беребиз да. Мисалы, бирөө машинаны алып иштеп жүрөт, өзүнүн жеке машинасы менен аны олуштурам дейт. Биздин паркка катталып, паркларда өзүнүн машинасы менен киргендер бар. Кирип иштесин, балким ошо өзүнүн көргөзгөн жакшы адамдар болсо ошолорго беребиз да, биринчилерден болуп. Ошол машина менен доверие кирсе, баягы тез оформить этип. Тез оформить беребиз да. Эмне болгон парк аты? Go парк деп ачып атабыз, бирок бизде азыр 3 парк бар. Биринчи парк деген бар, Алтын казык парк деген бар, анан Go парк ачылат да. Таксилер, такси паркта. Такси паркта. Жакшы экен, ошолорго келип катталыңыздар, иштешиңиздер, ишин ичине кирип, машиналарды алып өзүңүздөргө чыгарыңыздар. Андан тышкары бизде азыр Эва коврик чыгарып атабыз. Өзүбүздүн баардык машиналарга ошо Эва ковриктен жазаттык. Андан тышкары да башка келген клиенттерге жазап берип атабыз Эва коврик. Жакында алдыда автомойка да ачайын деп атабыз. Ошол жерге? Бул жерге эмес, Киркомго. Киркомго эң заманбап жаңы 4 автомойка, бирөөсү робот автомойка болот да. Ошондой кылайын деп атабыз. Айтор бул таксиге эмне керек болсо ошого жараша биз бизнестерди ачып атабыз. Машиналар кыйнабай элеби? Жалыктар жокпу? Мен атайын келгенде биринчи сурайм, эмне кемчилик бар депчи. Азырынча бирөө да айта элек кемчилик бар деп. Эми албетте бирөө айтты, бир аз ичи тар болуп атат мага деп, анткени мындай здоровыйраак бала бар болчу. Ал айтып атат, ичи тар болуп атат дейт. Бирок бүгүн келиптир, сурасам көм калдым дейт. Бул карасам эймен экен дейт, өзү установка кылып турду ушундайчы. Кыйналып атам деп. Бирок бүгүн сүйүнүп атат. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, мынакей сиздерге дагы толугураак маалымат алып берип коеюн деп атайын Таластан келдим. Видеого лайк басып коесуздар. Өмүрүңүздөргө береке, эл кызматында жүрө бериңер. Бул адамдар дагы тааныштырып коеюнчу, өткөндө да айтып элем, Талас элине чоң салымдарды кошкон таластык жигит Алтын казык деген супермаркеттерди убагында Таласта салышкан. Азыр Азияларга арендага берген. Талас эл үчүн дагы чоң элитка домдорду салышып атат. Кыскасы Талас элине көп кол сунган адамдар. Эми Бишкекке келишип, Бишкекке дагы ушундай элге жакшылыктарды кылабыз деп атайын келишти. Тетири негативтерден сак болуңуздар. Өзүңүздөргө мынакей бардык маалыматтарды алып бердим. Видеого лайк басып коюңуздар. Рахмат.